Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда өтө тез даяр болуучу аябай даамдуу фунчоза салаты болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бир чоң пиязды турап алдым. Жана 2 орто сабизди кыргычтан өткөрүп алдым. Жана ошондой эле 200 грамм этти узунчасына турап алганмын. Кызыган сковородкага 80 мл өсүмдүк майынан куйдум. Этти салып кууруйбуз. Бир аз кууруп алгандан соң 1 аш кашыкта соя соусун коштум. Жана 1 аш кашыкта томат пастасынан салдым. Анын артынан пиязды салдым. Пиязды да өтө көп кызартырып кууруп жибербеңиздер. 1 чай кашыкта кара мурч салдым. Эми артынан сабизди салабыз. Жана 1 чай кашыкта туз салдым. Байкаган болсоңуздар, этке эч кандай туз салынган жок, себеби алдыңтан кичине туздап алган болчубуз. Жакшылап аралаштырсак даяр болот. Эми фунчозанын үстүнө кайнаган сууну куябыз. Четтери кирбей калса, бир аз вилканын жардамы менен басып коюңуздар. Кайнаган сууда үстүн жаап 10 мүнөткө коюп коебуз. 10 мүнөттөн кийин суусун ажыратып, башка идишке алабыз. Өзүңүздөр каалагандай кылып, бычактын жардамы менен узунураак же кыскараак кылып бөлүп алсаңыздар болот. Фунчозаны чуңкур идишке салып алдым. Эки чай кашыкта фунчозанын приправасынан коштум. Эми 2 вилканы алып, жакшылап аралаштырып алабыз. Мына биздин фунчоза салатыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.